Бабановго дагы бир кылмыш иши ачылды. Кандай негизде? Мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановдун октябрь окуяларында башаламандык уюштуруу боюнча кылмыш иши өзгөчө каралууда. Бул тууралуу 24 KG агенттиги билдирди. Маалым болгондой, башкы прокуратура Бабановго карата ачылган кылмыш ишин УКМКнын тергөө кызматына өткөрүп берген. Өмүрбек Бабановго 2020 жылдын октябрь окуяларында массалык башаламандык уюштуруу жана ага катышуу тууралуу кылмыш иши козголгон. Ал эми жактоочу Амантур Абдрахманов жаңа ачылган кылмыш иши Бабановго билдирме түшкөнү тууралуу билбей турганын айткан. Машыгуу өткөрүшөт. Кыргызстандык аскерлер Тажикстанга жөнөп кетишти. Кыргызстандын аскер кызматкерлери Тажикстанга биргелешкен машыгууга катышуу үчүн барышкан. Бул тууралуу маалыматты Азия Плюс билдирди. Мекеменин маалыматы боюнча 18-23 октябрь аралыгында күрөш бир туугандык 2021 ыкчам стратегиялык машыгуусунун алкагында Эшелон 2021, Издөө 2021 жана Өз ара аракеттенүү 2021 машыгуулары өтөт. Машыгуулардын алкагында ЖКУнун жамааттык күчтөрүнүн тобу эл аралык террордук уюмдардын согушкерлери тарабынан Тажикстандын аймагына кирүү аракеттери менен байланышкан чек арадагы куралдуу чыр-чатакты локализациялоо боюнча биргелешкен операцияны даярдоо жана өткөрүү милдеттерин иштеп чыгат. Президент Садыр Жапаров президенттик администрациянын башкармалыгынын жетекчилерин дайындоо жөнүндөгү жарлыктарга кол койду. Бул тууралуу президенттин басма-сөз кызматы билдирет. Жарлыктарга ылайык Укушев Мурат Каниметович президенттик администрациянын президенти жана министрлер кабинетинин укуктук жактан камсыз кылуу башкармалыгынын жетекчиси, Эргешев Алтынбек Калдарович президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин даярдоо боюнча башкармалыгынын жетекчиси, Кожоналиев Кубатбек Азатович президенттик администрациянын президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын жетекчиси, Исанов Алмаз Насриддинович президенттик администрациянын саясий жана экономикалык изилдөөлөр башкармалыгынын жетекчиси болуп дайындалды. Аида Касымалиева эми Нью-Йоркто иштейт. Жогорку кеңештин депутаты Аида Касымалиева Кыргызстандын Бириккен Улуттар уюмундагы туруктуу өкүлү боло турганын Жогорку кеңеш билдирди. Эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитет бүгүн анын талапкерлигин жактырды. Эми президент тиешелүү жарлыкка кол коюшу керек. Касымалиева 2017 жылдан бери Жогорку кеңештин депутаты, вице-спикер болгон. Ага чейин ал журналист болуп иштеген. Буга чейин ал кийинки парламенттик шайлоого катышуу ниети жок экенин билдирген. Бириккен Улуттар уюмунун башкы кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан. Бүгүнкү күндө республиканын туруктуу өкүлү Миргүл Молдоисаева. Жоламан Шаршенбеков дүйнөлүк рейтингде 13-орундан 3-орунга көтөрүлдү. Грек-рим күрөшү боюнча балбан Жоламан Шаршенбеков дүйнөлүк рейтингде 3-орунга көтөрүлдү. Жаңыланган рейтинг Норвегияда өткөн дүйнө чемпионатынын жыйынтыгы боюнча түзүлдү. Ослодогу турнирде кыргызстандык балбан 60 кг салмакта күч сынашып, финалга чейин жетип күмүш медалга ээ болгон. Бул жыйынтык кыргыз спортчусуна 40 упай топтогон. Дүйнөлүк рейтингде 13-орундан 3-орунга көтөрүлүүгө мүмкүндүк берди.